Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 5 нерседен сактоо сураган да. Караңыз, бул өтө керек. Муну жазып көп кайталаш керек. Тагажутта эртең менен кечинде. Кудай мен сенден жаман кошунадан сактоо суранамын дейт. Ата бабаларыбыз билет, үй тандабай кошуна танда деп бекерден айтпайт экен да. Кошуна жаман болсо, түрүлүп тозокко көргө айланат экен. Анан өзүбүз жаман кошуна болбош керек. Имам Бухари риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма зала юсини Джибраилу билжар хатта зананту аннаху сайюваррису." Жебрейил периште бар го. Курандан аяттарын алып түштү го. Курандын буйруктарын аятта алып түшкөндө, акырында сөзсүз Курандын бир аятын алып түштү, акырында кошуп коет эле дейт. О Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, кошунаңа жакшы мамиле кыл. Үммөтүңө айт кошунасына. Экинчи бир аят түштү. Анын акырында да соңунда кошунаны кошуп кетет эле. Үчүнчү аят түштү. 20 жыл аралыгында кандай аят, кандай окуя Жебрейил периште жерге түшсө, соңунда сөзсүз кошуна маселесин кынтып кетет эле дейт. Ошончолук ар бир жолунда кошунаны эскере берген себептен менин мураскорум кошунам эле болот окшойт деп ойлоп калдым дейт. Биринчisi ошол болуп атат, жаман коңшудан, жаман кошунадан сакта дейт. 5 нерсенин биринчиси жаман кошунадан сакта, коңшудан. Экинчи бул үй бүлө жааты. Ва мин заужин тушайибин qabla al-mashib. Адам каарганда чачын акырет го. Картаюудан алдын эле чачымды агарткан аялдан же күйөөдөн сакта деп атат. Мөөнөтүнөн мурда чачым акыргызген, мындайча айтканда төрүмөн караганда көрүмдү жакын кылган аялдан сакта, же аял киши үчүн күйөөдөн сакта дейт. Жакшы күйөө болуу бул эң чоң баатыр иш экен. Жакшы аял болуу эң чоң баатыр. Адеп ахлак маселеси да. Мына Сайд Багдаш утазыбыз дамла Мадинада айтып атпайбы? Мадина калкы арабтар ансорийлердин тукумдары сыймыктанат дейт. Орто Азиядан адамдар умрага картайып калганда кемпирин ээрчитип келсе, ак элечегин кийгизип ак калпагын, биз таң калабыз дейт. Кандай сүйүү деп. Ошон үчүн үй бүлөнү жаш муун, сабакка келген жаш карындаштар, межелерим, үй бүлөнү кармап калыш керек. Күчтүн баарын талакты сурап талак берип чыгарбаш керек. Бул чоң сүннөт үй бүлөнү кармоо. Адеп ахлак тоңдош керек экен. Аялга теңелбеш керек. Аял күйөөсүн сыйлаш керек, укчул болбой. Азыр бизге феминизм деп батыштан туура эмес нерсени таңуулап атат. Аял деген мындай, аял деген исламда аял урматталган, урматы бар. Аялдын урматы балдарды тарбиялап, күйөөсүнүн төрүндө болот. Канчалык күйөөнүн төрүн таштаган сайын кор боло берет. Ошон үчүн илим билим кыктап үй бүлөнүн кутун качырбаш керек. Бул экинчиси ошол. Үчүнчүсү сактоо сураган. Ва мин валадин якуну алейhi роббан. Мага бала эмес, бале болуп, кожоюн болуп башыма токмок ойното турган баладан сакта дейт. Бала башчы болбойт да, мага башчы болуп кала турган баладан сакта дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыяматка жакын муну көргөндө алдын ала ихбару бил гойб деп кайыпты айткан эмне үчүн? Муну кантип түшүнөбүз десе, мунун түшүндүрмөсүндө айтып атат. Бүгүнкү күндө балдарчы, мен муну байкадым, келип көлдөн да байкадым, өзүм көлдөнмүн да көздүн кулунан байкадым муну. Бир аз акча табарман тың баласы болуп атасын өктөм сүйлөгөндөр көп экен да мунан. Көрдүм мен муну барып. Көрдүм да көзүм менен. Бир аз тың болуп акча табаптыр, Россияга барыптыр, башка барып иштеп калыптыр. Атасын көзгө илбей, кайым айтышып, атасын акыл үйрөтүп, байкуш атасы карлыкка моюнсун унча албай калыптыр да. Катуу сөз айтпай эле коюнчу, оозуман катуу сөз чыкпай эле койсун. Кудай жалгагыр дейинчи. Кудай жалгагыр. Кече сен алсыз болуп турганда ким эле, ким карады эле сени? Монтип эрезеге жетип чокчоңдоп турганыңа кийин себепкер болду эле. Сен ким элең кече? Анан бүгүн балтыретиң бышып жетилип алып, бир аз дүйнөнүн отунун таап алып, атаң өктөм сыйлап атасың да жашабагыр. Сен кимге өктөм сыйлап атасың сен? Бу атаң сенин бейишиң. Алла Таала хадис кутсийде айтат: ата-энең бар кезде кемчилигиңди кечирип, ата-энеңдин урматына, дуасына сени мыкты жашатам. Ата-энең дүйнөдөн үзүлөр замат, укилте иля амалик, амалыңа таштаймын. Түз жүрсөң түз жашоо болот, кыйшайсаң ошондой жашоо болот. Төртүнчүсү ва мин малин якуну алейhi азабан. Башыма мен ойлоп аткандай, мен дегенде баланча. Бул байлык жакшылыкты алып келет мага деп жок, башка бале алып келе турган байлыктан өзүң сакта деп атат. Артык дөөлөт баш жарат деп бул хадисти биздин ата-бабаларыбыз, сөз баккан аталарыбыз которуп койгон экен да. Бул алымдар түшүндүрүп берет биякта. Качан байлык башка бале болот десе, колдо болбой жүрөктө болгондо дейт, жүрөккө кирип кеткенде.
Байлык негизи колдо болуш керек. Кедей бол деген түшүнүк жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам Бухари атлан хадисте айтат: "Ни'мал малу солих лир-раджули солих." Адалдан тапкан байлык туура иштетсе кандай жакшы табылга дейт. Бул жерде жүрөккө кирип кеткен байлык болуп атат, ата-энесин, туугандарын көз келбей калат. Карттар үйүнө алып барып. Экинчиси, арам жол менен табылган байлык башка баланы алып келет экен. Тугандар этияттайлы, акча эле табыш эмес, байлык эле табыш эмес, адал жолдон табыш. Акыркы бешинчиси ушул өтө зарыл. Бул жаш муун инилерибизге айта турган сөз карындаштарыбызга. Мен айтам дайыма, дос деп эле убактыңызды керээли кечке күн түн дебей досуңуз менен жүрбөңүз. Алар саны бар, сапаты жок достор болот. Чыныгы дос адамдын өмүрүндө 2 же 3 болот, болду. Ашыкчы убактыңызды ата-энеңиз менен өткөрүңүз. Жубайыңыз менен өткөрүңүз, балдарыңызды окутуңуз отуруп алып. Сүйлөшүңүз. Ата-эненин окуткандай окууну мугалим да окута албайт. Бешинчи, о Кудай дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ва мин халилин макир." Түлкүдөй болгон шыйпаңдаган арамза, митаам достон сакта дейт. Түлкү сымал. Кандай түлкү сымал? Айны хутарони, көзү менен мени карап, күзөтүп, жылмайып турат дейт. Кой терисин жамынган карышкыр сымал деп атат да. Кой терисин жамынган карышкырдай достон сакта дейт.